Ушты менен 11-ci жолу уюштурулган Жумгал районунун ачык көбөгү Даро 2 Минкур жана Байзак айылдарында өттү. Экөөсүнө тең көрөрмандар арбын болуп, ал кандайдыр бир деңгээлде хоккейчилерге чоң дем берди. Бүгүн болсо соревнование болуп аттыр, ат башыдан бери келиптир. Жакшы утуштары бар экен, жакшы ойноп келаттыр. Келечектери кең болсун, өмүрлөрү узун болсун, ден соолуктары чың болсун. Мындан ары дагы ушинтип көп ойноп, келечектерине, өстөрүнө жакшы болсун. Мен да өзүм аябай кызыгам хоккейге. Хоккей деген аябай күчтүү жигиттердин оюну деп эсептейм. 2 күндөн бери көрүп атам. Мен да чогоодо хоккей ойногум келет. Ал эми өзара беттешлердин жүрүшүндө бардык оюнчулардын чеберчиликтери кыйла жогорулгандыгы байкалды. Андыктан тайпалардагы таймаштарда күчтүүлөр дароо эле аныкталбай, тең тайлашуу акырына чейин сакталды. Жада калса упайлар бирдей топтолгондуктан шайбалардын катнаштарын чыгарууга туура келди. Натыйжада Ат Башы районунун өкүлдөрү, Жумгал районунун Байзак Баатыр, Нурал Аке жана Чаектин Шортон командалары финалдык топко укуга алышты. Айтмакчы, бул жолу мелдештин жобосуна өзгөртүүлөр киргизилип, ага ылайык Кыргызстандын курамасынын мүчөлөрүнүн катышуусуна чектөөлөр коюлган. Сборный командадан бир дагы бала кошпой, жакшы жалаң айылдан келген, жалаң ушу айылда ойноп жүргөн балдарга шарт түзүлүп, ошонун негизинде ойноп атабыз да. Жакшы Жумгалдын командалары аябай жакшы өсүп калыптыр. Жакшы ойноп беришти. Тилекке каршы финалдык беттешлөрдө Ат Башы менен Байзак Баатыр командаларынын жолу болбой, алар өзара байгелүү 3-чү орунду талашты. Мында Игилик Фортунасы байзактыктарга ооп коло медаль тагынышты. Ал эми аларды утуп алышкан Нурал Аке жана Шортондун ортосундагы чемпиондук наам үчүн беттешүүдө 2-2 тең эсеби аягына чейин сакталды. Андыктан жеңүүчү жалпы хоккейдин эрежесинде көрсөтүлгөндөй булит аркылуу аныкталды. Мында чаектиктер жолду болуп, баш байгеге арзышты. Буга чейин көптөгөн ийгиликтер келе жатышты. 1-ди алдык, 2-ни алдык, 3-ди алдык дегендей. Анда жерден чыкпай калдык группалардан. Оюн жакшы буйруса. Алдыда өсүш керек, өнүгүш керек. Нарынды утуш керек, Кудай буйруса, ама 17-синде болот. Буйруса утабыз го деген ошого да даярданып атабыз, Кудай буйруса. Чынында да февраль айында хоккей боюнча бир катар республикалык жана облустук турнирлер белгиленген. Алардын арасынан алдыдагы шембиде деңиз деңгээлинен 3,5 метр бийиктиги Аксай өрөөнүнүн Көл суу көлүндөгү оюндар азыртан эле көпчүлүктүн бүйүрүн кызытууда. Бөлөкбай Шеримбеков, Нияз Азизов, Нурбек Рахманов, ЛТР, Жумгал району.